Salam dostlar, bugün бұл жерде Kenland Sports комплексінде futbol oyunu өтөт. Ага жалпы Америка боюнча жаштар келишкен. Футболду Sam Express Track компаниясы уюштуруда. Бүгүн баш байгени ким утат? Анда кеттик достор, футболду бирге көрөбүз. Саламатсыздарбы? Бүгүн Sam Express футбол кубогу өтүп атат. Буга чейин 8 команда болуп өткөн, а бирок бүгүн Кудайга шүгүр 16 команда катышып, ошол кубокты өткөрүп атабыз. Эң башкы уюштуруучу Кыргыз маданий борбору, ал эми ошол башкы демөөрчү болуп биз Sam Express компаниясы демөөрчүлүк кылып отурабыз. Бул болсо биздин кыргыз спортчуларына болгон сыйырматыбыз, кыргыз спортчуларына болгон колдообуз, жана ошондой эле эң башкысы кыргыз элине, кыргыз журтчулугуна болгон ынтымакты бекемдөө максатында буюрса өткөрүп жатабыз. Аябай жакшы, эми баштап алдык буюрса. Ушундай эле бүгүнкү оюнда приздерди койдук. 5 голкипер болот, ушундай эле сыйлыктар болот. Эң башкы приз бул $3000 биринчи орунга. Бул бүгүнкү турнирге, келечектеги кийинки турнирлерде приздер мындан да көп болуп, футболчуларыбызды колдоо максаты. Ошо бул нерсени жылына 2 жолу кылууга салтка айландырайлы деп чечтик. Эң негизгиси дагы биримдикте, ынтымакта бири-бирибизди колдоп, ушул ыраак жерде жүрсөк дагы жакшы бир коомду түзгөнгө аракет кылалы, ошондо болгула. Анда мына өзүңүз көрүп турасыздар, что жыл сайын бизде кыргыздар көбөйүп, мына буюрса волейбол оюндар өтүп, мына футбол башталды. Бүгүн ошол эле 16 команда ар бир штаттардан келип чогулган, аябай жакшы болду. И буюрса мына 11-12 ноябрда бизде Ордо оюну болот. АКШ боюнча Ордо чемпионаты Чикагодо уюштуруп кылгандар. Ошо Кыргыз комьюнити центрге чоң рахмат. И буюрса биздин максатыбыз ошо 1 же 2 жылдын ичинде көкбөрү оюндарды өткөзүш. Буюрса ошонтип эле бүт баарга чоң рахмат. Sam Express'ке, Кыргыз комьюнитиге, бүт баары келген меймандарга чоң рахмат. Sport bul özüңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, бул ден соолук, бул ынтымак, бул жан дүйнө менен телонун гармониясы, бул биздин жаштарды сергек жашоого, дени сак жашоого тарбиялоодо ролу чоң. Эң башкы максаты бул турнирдин бул биздин бул жерде жашап аткан мекендештердин өз ара ынтымакташтыгын бекемдөө.
Анткени мурдагы биринчи оюнда 8 команда болсо, мында 16 команда болуп, башка штаттардан да келип отурат. Биз бардыгына ийгилик каалайбыз. Күчтүүсү жеңсин, достук жеңсин, ынтымак жеңсин, Кыргызстан желеги желбирей берсин. Бүгүнкү мелдеш аябай күчтүү болуп атат. Жылдан жылга деңгээли аябай өсүп, мен бүгүн келдим. Биринчи ошо чейрек финалдык матчтарды, андан жарым финалды көрдүк. Аябай кызыктуу, командалар күчтүү, оюнчулар дагы аябай күчтүү. Кыргыздардын саны өсүп аткан үчүн күчтүү оюнчулар дагы келип атат. Аябай кызыктуу болду. Бүгін екінші күн болды турнирден. Полфинал, финал, четвертьфиналдар болды. Бұйырса Кодвайс команданың капитанымын. Финалға шығып, бұйырса жеңішке жеттік. Бардық командалар аябай күчтүү даярданып. Ушу Чикагодағы футбол комьюнити аябай өсүп атат. Барган сайын аябай кызыктуу болду, бирок ошо уздук. Макс Кодвайс командасы. Максқа волчалар, достар. Аплодисменты, волчалар. Командаға еңбексіңер болады. Волчалар басучы. Сэм Экспресс командасы 3-е место, 3-чі орын. 3-чі орын алғандығы үшін. Жаш балабыз катуу травма алган бутуна. Анан жакында эле операция өттү. Биз ушу жеңишибизди, ушу 3-чү орунду ошол инибизге арнайбыз. Ошону бул жакка чакырып өзүнө тапшырып коеюн. Илим. 2-чи орунга Тапшыралды чечти Илим. Болчолор болсун, достор. Келиңиздер, Тима баш болуп барыңыздарды чакырабыз. Сүрөткөчүбүз. Ошондой доллар, акчалай сыйлык. Сертификатты Сайфидин өзү тапшырам дейт. Болчолор болсун. Чемпиондор Кодвайс